Саламатсыңарбы балдар? Жакшы дем алып турдукпу? Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Саламатсыңар. Бүгүнкү сабагыбыз кайсыл сабак? Мадина? Мекен таануу сабагы. Азамат. Мекен таануу сабагы. Эмесе баардыгыбыз китеп дептерибизди алып, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Мен силердин баардыгыңарга жагымдуу маанай тартуулайлычы бири-бирибизге. Азаматсыңар. Эмесе алтын эрежебиз менен таанышып алайлы балдар. Убакытты туура пайдаланабыз. Бири-бирибизди сыйлайбыз. Мугалимдин сөзүн кунт коюп, кол көтөрүп жооп берүү менен бирге сабактарга активдүү катышабыз. Канаттууларды окуп, сүрөтүн тартып келүү болгон, Анда эмесе мен силерге жапайы канаттуулар боюнча суроо берейинчи кана. Даяр болсок, биринчи сурооду бизге Арсен окуп койсунчу. Туркулдай уяларын кайсы жерге салышат? Кайсыл жерлерге салышат деп айтканбыз? Чаркылап аккан суулардын борунда салышат. Азаматсың. Экинчи сурооду бизге ким окуп берет? Бека окуп берчи экинчи сурооду. Акы аннен символу сүйүүнүн жана татыштыктын символу. Азаматсың. Кийинки сурооду бизге окуп берет Раяна. Раяна барбызбы? Күкүк башка канаттуулардан кантип айырмаланат? Ал жалкоо, ал туугандан кийин өзү уя салбай башка канаттуулардын уясына жумурткасын туйт. Азаматсың. Демек ал аябай жалкоо канаттуу десек болот экен, Акыркы биздин сурообузду Хадича окуп койчу сен. Бүркүт уяларын кайсыл жерлерге салышат? Бүркүт асказоолорго, адам жетпес жерлерге салышат. Азаматсың. Демек балдар, биз мурдагы сабак боюнча эң жакшы маалымат ала алыппыз, Мына ушул баардык кол чабуулар, лайктар силер үчүн китебибизди ачабыз. 68 бетин ачабыз балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаныбарлар жазында. Ачтыкпы китебибизди балдар барыбыз? Сабагыбыздын максаты балдар. Жаныбарлардын жаз мезгилиндеги жашоосу жөнүндө маалымат алабыз. Кабыл алуубуз, эске сактообуз, ой жүгүртүүбүз өсүү менен бирге шаар, көркөм окууга үйрөнөбүз. Жана жаныбарларга аяр мамиле жасап, аларды коргоого тарбияланабыз. Балдар, келгиле. Сабакты баштоодон мурда биз ушул таблицага көңүл бурсак, билем, билгим келет жана билдим деген. Биз жаныбарлар жөнүндө эмнелерди билебиз балдар? Наима жооп берип койсунчу бизге. Коён коркок. Коёндун коркоктугун билебиз, Азамат. Кышында аюу чээнде уктайт. Азаматсың. Кышында аюулар чээнде укташын билебиз. Дагы ким жооп берет? Ариет. Карышкыр жырткыч. Карышкыр жырткычтыгын билет экенбиз. Азаматсыңар. Эми ушулардан тышкары дагы эмнелерди билгибиз келет? Балдар, ким жооп берет? Аскат. Коён канча бала тууйт? Коён канча бала туушун билгибиз келет экен, Дагы ким эмнени билгиси келет дагы? Муслим. Муслим. Барбызбы? Мээрим жооп берет анда. Карышкыр эмне менен тамактанат? Карышкыр эмне менен тамактанышын билгибиз келет экен. Сауле. Эмне менен тамактанат? Кирпи эмне менен тамактанышын билгибиз келет экен. Мадина. Жаныбарлар кантип көбөйөт? Жаныбарлар кантип көбөйүшүн билгибиз келет экен, балдар? Азаматсыңар. Кана, эмесе ушул суроолорубузга биз жооп табуу үчүн кийинки видеобузга көңүл буруп көрөлү, балдар. Баардыгыбыз кунт коюп, ушул видеону көрөбүз. Жаз айы келиши менен көпчүлүк айбанаттардын балдары пайда боло баштайт.
Тыйын чычкандын 3-төн 9-га чейин кенеде кызыл эт балдары туулат. Bir aydan кийин алардын көздөрү ачыла баштайт. Дагы bir aydan кийин алар уяларынан чыгышып, өз алдынча жашашат. Ал эми коёндор болсо, бөжөктөрүн сүт менен эмизишип тамактандырат. Кичинекей бөжөктөрдү чоочун коён таап алса, аларды өзүнүкүндөй эле эмизише берет. Арадан көп өтпөй бөжөктөр чөптөрдү, жалбырактарды өздөрү жей башташат. Аю, кашкулак, суур жазында чээнден чыгышат. Аю кышында туулган 2-3 мамалагын ээрчите чыгат. Ал эми түлкү 4 же 6, кээ бирде 12ге чейин бачкелерди тууйт. Аларды энеси 1 же 2 ай бою сүт менен эмизет. Андан кийин майда жаныбарлар менен бага баштайт. Ал эми бачкелерин болсо кийинен эле тамак табууга үйрөтүшөт. Карышкыр 3-4 бөлтүрүк тууп, аларды сүт менен эмизип багат. Алгачкы учурларда эркек төбөт эт таап, бөлтүрүктөрү менен энесин багат. Кийинчерээк бөлтүрүктөр торого түшкөндө, алардын ата-энеси экөө тең тамак издөөгө чыгат. Бакалар эрте жазда ойгонуп, уруктарын көлчүк сууларга таштайт. Көбүнчө жасалма көрмөлөрдөн көрүүгө болот. Андан башы тегерек, соймоңдогон, куйругу бар, түсү кара көнөк баштар өсүп чыгат. Чымын-чиркейлерди, курт-кумурскаларды жана жашылчаларга зыян келтирген үлүлдөрдү жеп тамактанышат. Ташбаканын жашоосу токой талаада өтөт. Ал чөп жейт. Ага коркунуч болгондо бутун, башын чопкутунун алдына катып, кыймылсыз ташка окшоп туруп калат. Анын басышы өтө жай жана кыбыр. Кирпи талаада, адырларда чөптүн тамырын, данын, сабагын жейт. Анан күндүзү уктап, кеч киргенде чыгып, таң атканга чейин ар кандай курт-кумурскаларды издейт. Ал сүт да ичет. Корккондо тоголоктоно түшөт. Жонундагы ийинчелери тик болуп туруп калат. Ал аны жырткычтардын кол салуусунан коргойт. Кирпи жүргөн жерде жылан, чычкан жолобойт. Жазында кирпи 5-6-ны тууйт. Кескелдик тоолордо, талааларда, сайларда жашашат. Ал курт-кумурскаларды терип жейт. Алаксытуу үчүн куйругун тиштеп кесе коюп, өзү көзгө көрүнбөй качып кетет. Жырткыч кесилген куйрукту жеп, алаксып кала берет. Кескелдик тирүү калат. Анан башка куйрук өсүп чыгат. Жыландар талааларда, тоолордо жана сууларда жашайт. Жылан жумуртка таштап, андан кичинекей жыландар чыгат. Жыландын шылдырак үн чыкканы, сени байкаганы, жыландын уясына кол салганда же байкоосуздан басып алганда чочуп кетип чагып алат. Эгин талаасындагы зыян келтирген, дан жеген чычкандарды кармап жейт. Медицинада анын тишиндеги уусун идишке коюп алышып, күчтүү дарыларды жасашат. Медицинанын эмблемасында жыландын сүрөтү тартылган. Булар экиге бөлүнүшөт экен. Күрөң аю жана ак аю болуп экиге бөлүнүшөт. Бири-биринен айырмаланышып, күрөң аюулар кышы бою чээнде укташат, жана алар талааларда, токойлордо жашашат. Ал эми ак аюулар болсо суук жерлерде, Антарктидада жашашат. Дагы бир өзгөчөлөнгөн жаныбарларыбыз бул ташбака. Жерде жашоочу ташбака жана сууда жашоочу ташбака. Бул экөөнүн айырмалары буттарынан билсек болот. Сууда жүрүүчү ташбаканын буттары аябай сүзгөнгө ыңгайлашкан.
Балдар, биз силер менен бүгүн жаңы сөздүктөр менен таанышабыз. Бүгүн биз силер менен чопкут деген жаңы сөз үйрөнөбүз. Чопкут бул ташбаканын ташы, же болбосо үстүндө көтөрүп жүргөн үйү. Бөжөк бул коёндун баласы. Бөлтүрүк бул карышкырдын баласы. Бачики бул түлкүнүн баласы. Бардыгыбыз дептерибизди ачып, балдар, ушул сөздүктөрүбүздү жазып алабыз. Дептерибизге ушул 4 жаңы сөздү жазып алабыз. Ооба, тезинен жазып алабыз, балдар. Жазып алган болсок, балдар, эми экранга көңүл бурабыз. Экранда жаныбарлар көрүнүп турат, балдар. Ушул жаныбарлардан каалаган, өзүңөр жактырган жаныбарлар жөнүндө 3-4 сүйлөмдөн турган кыскача аңгеме жазабыз. Келгиле, биз башында баштаган билем, билгим келет жана билдим деген таблицаны жыйынтыктап аягына чыгарып коелу. Биз бүгүнкү сабактан, балдар, эмнелерди билдик? Кана, балдар, ким айтып коет? Сальфия, эмнелерди билдик? Микрофонуңду жандырып ал. Канчада жаныбарлар канчадан бала туушуну. Жаныбарлар канчадан бала, бачки канча бала тууйт экен? Түлкүлөр канчадан бала тууйт экен? Түлкүлөр 4 же 6, кээде 12 бачки туушат экен. Азаматсыңар, демек түлкүлөрдүн балалуу болушун билиппиз, Азаматсыңар. Кирпи эмне тамактанарын билдик? Кирпи чөптөрдүн тамырын жейт жана сүт да ичет экен. Азаматсыңар. Демек биз бүгүнкү сабакта силер мына ушуларды билдиңер, балдар. Азаматсыңар, анда эмесе силерге үйгө тапшырма. Китептеги текстти окуп, сүйгөн жаныбарларыңардын сүрөтүн тартып келесиңер. Азаматсыңар, бүгүнкү сабакка эң сонун катышып бердиңер. Эң жакшы катышкандар Раяна, Арсен, Сальфия, Аскат, Бека эң сонун катыштыңар. Силерге бүгүн мен силерге 5 деген баа коем. Калганыбыз дагы кийинки сабакка активдүү катышып келесиңер деп ишенем. Бардыгыңар көрүшкөнчө саламатта калгыла, балдар.